Борбор калада Италиянын Турин шаары менен Бишкек шаарынын архитектуралык имараттарын, элинин жай турмушун, маданиятын параллель койгон сүрөт көргөзмөсү ачылды. Бул Италия менен жүргүзүлгөн экинчи көргөзмө. Июль айында биз Луиза Пилони деген италиялык сүрөтчүнүн аялдардын, айымдардын жан дүйнөсүнө арналган биринчи көргөзмөсүн уюштурганбыз. Анан июль айынан кийин ошол убакта эле Артемент деген дүйнөлүк фонд бар, эл аралык. Ошол фонд менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнбүз. Анткени биз Бишкекте ары бери жүрө берип, анан биз Бишкегибиздин кооздугун, өлкөбүздүн кооздугун көрбөй калабыз. Анан италиялык сүрөтчү София Лавров дүйнөлүк журналдардын, мода үйлөрдүн фотосессиясын кылат, мукабасын шөкөттөйт, анан чакырып, мен сени ээрчибейм, өзүң Бишкекти өзүңдүн көзүң менен камераңа тартчы деп сурангам. Анан Италиядан дагы ошо 40 сүрөт тартып келди. Италиянын чиркөөсү биздин жаңы мечит, Италия түнкү Италия, биздин түнкү Бишкек, Италиянын базары, биздин Бишкектин базары деп параллель жүргүздүк. Көргөзмө биздин кыргыз элине бир белек катары кабыл алынса, анткени биз жашап жаткан тегеректеги кооздукту көп байкабай баратабыз. Ошол максатта уюштурулган. Мода дүйнөсүнө жана шаарларга жан берген креативдүү фотограф София Лавров дүйнөлүк журналдардын башкы бетин даярдаган италиялык атактуу фотограф. Она хотела бы начать с того, что благодарит всех и каждого, кто сделал возможным привести эту выставку сюда. И несмотря на то, что Италия так далеко от Кыргызстана, показать, насколько мы одинаковые. Биздин эки мамлекеттин баалуулугу, маданияты, ошондой эле үрп адат, каада салт, дин тутуму дагы өтө тыгыз байланышкан экен да. Баягы маданиятта, искусствода эч кандай саясат жок, согуш жок дейт го. Анын сыңары азыр дүйнө глобалдашып, цивилизация өзгөрүп аткан учур, ошондуктан баягы адамдардын баардыгын ынтымагын, биримдигин чыңап турган бул бир гана искусство менен маданият. Сүрөтчүнүн өзүнүн идеясы боюнча ошо Италиядагы архитектуралык чыныгы окшоштук, анан биздики мисал алганда мынакей Турин улуттук китепканасы экен бул. Бул болсо биздин Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепкана болот атпайбы? Баары бир китепкана дегенден кийин баягы бир нерсе бар да, бизде айтып коет стилистика деп коет да, ошо стилистиканын окшоштугу. Негизи эле ар бир өлкөлөрдө өзүнүн баягы тарыхы бар да, өзүнүн басып өткөн жолдору, өзүнүн заман залкарлары бар да. Анан ошондой эле мынакей Италияда бул Юлий Цезарьды сиз элестете албайбыз да. А кыргыздын бул башталыш маданияты, баягы заманбап аялдын образын эң биринчи эстегенде эле биз мынакей Уркуя Салиева ошо башында турат да. Бул баягы аялдардын эркиндигине өзүнүн оюн кеңири билдире ала турган сыяктуу баягы образды түзөт. Ошондуктан бул жакта дагы ошол архитектуралык жактан окшоштук. Анан кийин эки өлкөнүн ортосундагы салыштырма да. Уюштуруучулардын айтымында ушул эле көргөзмө алдыда Италиянын Турин шаарында өтмөкчү. Италия элинин кулк мүнөзүн, эмоциясын, мимика жесттерин кыргыз элине таанытып, эки элдин окшоштуктарын чагылдырган сүрөт көргөзмө Гапараитиев атындагы көркөм сүрөт өнөр музейинде 1 декабрга чейин созулмакчы. Зарема Женалиева, Гүлчөрөк Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек.